Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри мамлекеттик жана ири иш-чараларда фонограмма менен ырдоого тыюу салды. Фонограмманы ооздуктай турган номер 557 буйрук 2022 жылдын 30 декабрында чыккан. Эми театрда, кинозалда, музейде, клубда, китепканаларда жана спорттук имараттарда фонограмма менен ырдоого болбойт. Талап аткарылбаган учурда иш-чараны өткөргөндөр жана маданий жайдын жетекчиси жоопко тартылат. Мен аны туура эле көрөм. Себеп дегенде азыр деген бизде 6 миллион адам болсо 6 миллиондун жарымынын баары ырчы болуп кетти. Бул ырчы болуш үчүн адам билим алыш керек. Ырчы болуш үчүн өзүнүн кесипкөй профессиональный ырчылар бар да. Ырдай турган өздөрүнүн ишин өздөрү кылыш керек. Чындыгында бул нерсе чындыгында эми ошол ырчылардын бардыгысы кемиси ырчы, кемиси ырчы эмес, ошол тазаланып иргилет деп ойлонуп атат. Музыка менен жан дүйнөсүн толтурган Айзире Калыкова Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин 4-курсунун студенти. Ал бул жаатта билим алып, кесипкөй ырчылардын катарын толуктагысы келет. Мындан улам ал музыка жаатында билим алып, учурда классика, эстрада жанрында жандуу үн менен обонсуз алат. Азыр мен кандай конкурс болбосун, кандай жерде болбосун, живой ырдаганга даярмын. Биздин вокал жаатында мен эстрада, классика жаатында живой ырдай алам десем болот. Музыка менен жашап өмүрүн ырга байлаган ырчылар гана чыныгы таланттар экенин белгилеген Майрамбөз Шүкүралиева ырчы жандуу үн менен ырдашы керек деген пикирде. Дегенмен бүгүнкү күндө фонограмма менен ырдаган ырчылардын санарбын. Вокал дегенди бизге келген балдар кыздардын бардыгы мисалы ошондой эле жана тойлорго чыгып фонограмма жазып ырдап алган кыздар балдар акча таап атышпайбы? Фонограмма менен келип 3-4 ырды ырдап туруп 5-6 миң, кээде 10 миң акча алып кетишет. Элди алдоо мүмкүн эмес да. А бирок живой деген живой. Концерттерде дагы мындай өзүнүн живой үнү менен ырдагандагы элдин кабыл алуусу бөлөк да. Жан дүйнөдөн чыккан ыр элдин жан дүйнөсүнө жакшы жетет. Кыргызстанда бүгүнкү күндө фонограмма менен ырдоо кеңири жайылган. Ага тыюу салуу маселеси көптөн бери талкууланып келет. Бул маселе көтөрүлгөн сайын өлкөдө сапаттуу концерт өткөрүүгө талаптагыдай техникалык каражаттар жок экени да айтылат. Дегенмен фонограмма менен ырдоого тыюу салынса, ырчылар электен өткөрүлүп, сапаттуу обон созууга мүмкүнчүлүк жаралат. Ошондо контролдоп турса гана жанагы илгертен бери келаткан чыныгы таланттар, өзүнө ишенген таланттар, таза тонук, кооз ырдагандардын да кандай десем ошолорго да жакшы болот эле. Ошон берге кыйла таланттар электен өтүп калат да. Немелерде аппараттарды койсо, жылдан жылга ошо минусовкага өтүп жандуу деп айтайын. Жандуу ырдаганга не жетсин? Ошого баардык өтөт эле да. Ошонун берге чыныгы таланттар дагы мындай электен өтүп калат эле. Буйрукту ар бир маданият мекемесинин жетекчиси аткарууга милдеттүү. Мекеменин өз өткөргөн же ижаралык иш-чарага да жетекчилик жооптуу болот. Ижаралык келишимдерге да ырчы вокалдык аткарууда өз үнү менен гана ырдашы керектиги жөнүндө пункт киргизилет. Талап аткарылбаган учурда иш-чараны өткөргөндөр жоопко тартылат. Алмагүл Эркебагызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.